полу 275 метрде. Бұл 275 метр деле чыкпайт бұл. 150 метр чыгат. Аны билип-билбей эле сүйлөп атышат. Мына көрдүңөр, мына Бекзат бар 275 метрде. Дагы бияктагы чоңдор 275 метрде. Ал жерде анча метр жок. Мынакей, чыныгы ал жерде 150 метр эле бар. Ал 150 метр биздин ушу кыргыз элинин кызыкчылыгына неме чечилген. Ошол мезгилде мисалы үчүн Айбалаев губернатор болуп турганда дагы ал жерде тажиктер ошол азыркы светофор коюлган жерге эки жагына тамгойлук коюп коюшкан. Анан заправка куруп койду. Сен да жашайсың? Ошону мен ошол жерде Самаркандыктан болом. Ошол жердегини Айбалаев өзү тажиктерге айтып айта алган дагы эмес, эрки жеткен дагы эмес. Заправканы курдуртуп койду. Өзү иштеп турган маалда. Эки жака тамгойлуну да куруп койду. Колдон эч нерсе келген жок. Анан айласы кетип, мына Адакан Мадымаровдун акылын пайдаланышты. Акылын пайдаланышып, акыл неме кылып алып барып ошол жерден 270 ошол метрди азыр булар айтып жүргөн. Далил жок 275 метрде. Адахан Кусанбаевич өзүнүн өтө билиминин жогору деңгээл менен пайдаланып билимин биз тарапка чечип койду. Тажик тарап менен сүйлөшүпчү. Ага чейин эмне үчүн президенттер чече албай койду? Эмне үчүн губернатор менмин деген азыр пир туткан Айбалаев чече албай койду ошол жерде? Ушул Мадымаров барып чечип берди. Ага чейин биздин Баткен элинин көрбөгөн кордугу мына эже айтып кетти да азыр. Мен өзүм Самаркандыктан болом. Мугалим болуп иштедим. Суббота воскресенье күнү Самаркандыктан Баткенге, жошон Сур, Чарку дегендерге анча-мынча товар алып барабыз да. Кругойдо туруп алып, тажиктин гаишниктери, милициялары туруп алып, жанагы тажиктердин автобусуна отурабыз отурганда дагы. Тажиктер айтып коет, билишет, ымдап коет. Ичинде кыргыздар бар деп. Анан болду, биз түшөбүз ошол жерге. Сумкаларыбыз менен түшөбүз. Түшкөндө сумкаңарды ачкыла дейт. Мисалы үчүн мен ошол мезгилде тиги Ферганадан палто алып келип сатчу элем. Ошол 3-4 палтон болсо, ошол бирөөсүн ташта дейт. Кыйын жок, кайтканда таштайбыз десең ишенбейт. Чоң палто, ал чоң акчада. Болбой туруп алат ушул палтоңду таштайсың деп. А мен таштабаймын дейм. Кичине чөнтөгүңө тиынды берсең, жок бул аз деп ыргытат. Анан текшерди, мына биздин